Салам мусулман бир туугандарым. Бул каналды көрүп жаткан достор, бүгүн сиздерге абдан кызыктуу видеолорду даярдадым. Айбагандай эле опасный болгон коркунучтуу аттракцион оюндар тууралуу видео болот. Сиздер бул видеого класс басып подпис болуңуздар. Ошондо мен дагы видеолорду токтотпой чыгара баштайм. Кеттик анда. Япониянын Fujiland оюн зоок паркында 2011-жылдын 16-июлунда адреналин менен жүрүүчү Такабиша оюн рейси ачылды. Анын узундугу болжол менен 1 чакырымга жетет. Ал эми трассалардагы троллейбустардын ылдамдыгы 100 км/саатка жетет. Такабиша роликтери 7 кескин бурулушка ээ. Эң бийик жеринде алар 43 метр бийиктикке көтөрүлүп, ошол жерден 121 градуска бурулуп, бурчка түшүп кетишти. Дүйнөдөгү тик америкалык шаарлардын климаттык трассалары Дүйнөдөгү тик америкалык шаарлардын километрдик трассасын 112 секундта гана басып өтүшөт. Бирок аттракционго баргандан кийинки таасирлер эр жүрөк адамдарга көпкө чейин сакталып калары шексиз. Такабиша өзүнүн жаратуучуларына $40 миллион саптап, Гиннестик рекорддор китебине кирилди. Fujiland паркында бир жолу таасирдүү ролик менен жүрүү наркы конокко кымбатыраак бааланат. Бардык тик жана коркунучтуу экендигине карабастан, жапондордун экскурсиясы ар дайым популярдуу жана ар дайым жел менен басууну калагандар арбын. Мындан кийинки айта турган коркунучтуу аттракцион бул Телебашня Макао. Кытайдын ойлонуп табылып өтө коркунучтуу болуп саналат. Көрүп турганыңардай любительский адамдар чыгуу мүмкүн, бирок ден соолугун тактап, андан соң буга чыгуу абзел болуу керек деп айтып кетер элем. Анткени бул аттракционго чыккандан соң жүрөк үшүрүн алуучу толугу менен ыктымал. Бунун узундугу 380 метрден 800ге чейин алдын ала узун имараттардын резинка аркылуу ыргытып кой берилет. Дагы да коркунучтуу болгон кийинки аттракцион гигантские ракетки болуп аталат. Анын узундугу 305 метр болот. Ойлонуңуздар, 1 метрлик жерден 305 метрге 2 секундда жетип атсаңар, бул өтө сонун аттракцион жана бул дагы жүрөк үшүн ала турган опасный аттракцион деп аталат. Бул оюн өмүргө чекит коюп да коюшу мүмкүн. Ошого бул аттракционго чыккандан өтө абайлаңыздар деп кетер элем. Дагы да буга окшогон дүйнөдө көптөгөн өлүмгө чекит кое тургандай опасный аттракциондор аябагандай эле көп. Булар тууралуу айтпасам деле сиздерге белгилүү деп эсептейм. Ушуну менен видеоролик аяктады. Аман болуңуздар.